Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналына катталуучулары. Ошол темада тургандай эле чукул кабар. Бүгүнкү күндө 100 000 мекендешибиз аныкталып такталыптыр. Ошол документтери туура эмес болуп, Россия Федерациясында жүргөндүгү. Бул маалыматты кайсыл жактан алдың деп ойлоп атсаңыздар керек. Жакында эле Тышкы иштер министринин ордун басары Алмаз Имангазиев келип, бул жактын Тышкы иштер министрлиги, ошондой эле Ички иштер министрлиги көп органдар менен жолукту. Андан сырткары жолугушуудан кийин мекендештер менен жолугуп, ошол күнү бул айтылган так маалымат десек болот. 70 миңдей 18 жаштан жогору мекендештерибиз бүгүнкү күндө документтерин тактабай, тууралабай жүргөн мекендештерибиз бар экен Россия Федерациясында. Ал эми 30 000 мекендешибиз бул 18 жашка чейинки жаш балдар болуп эсептелинет экен. Азыркы күндө Россиянын талабы боюнча жаш балдардагы 6 жашкача регистрация кылуу керек. Ал эми 6 жаштан жогору Сахарага баруу керек. Аны баарыңыздар эле билесиздер. Ансыз мектепке дагы же садикке дагы албай жатат, бала бакчага дагы. Андан сырткары 18 жаштан жогору мекендештерибиз көпчүлүгү ошол документ кылбай жүргөн мекендештерибиз дагы бар экен. Ал эми штраф алып, өлкөдөн 2-3 штраф алып дагы чыкпай жүргөн мекендештерибиз бар экен. Бүгүнкү күндө ошол 100 000 тизмени Тышкы иштер министринин ордун басарына баса белгилеп, биздин кыргыз мекендештерибиздин ушундай документтерин тууралабай жүргөн мекендештерин ушундай 100 000 деп тизмесин бериптир. Тышкы иштер министрлиги айтты, бул жөнүндө ошо мекендештерге жеткирели, документтерин 10 сентябрга чейин тактап, тууралап, ошол 100 000 санын азайтайлы деди. Андан сырткары мектеп боюнча дагы талкуу болуптур. Жеңилдетүү боюнча, экзамен боюнча, ошондой эле документтер боюнча дагы Кыргызстан тарап Россия Федерациясында ушундай кат түрүндө, ошондой эле озеки ошол мектеп маселесин дагы жеңилдетүү каранууну сураныптыр. Андан сырткары миграция көйгөйлөрү өтө көп талкуу болуп айтылды. Ошондой эле кезек күтүү боюнча, кабыл албай аткан боюнча, реестр боюнча, карта блок боюнча, ал жерде такси кызматындагылар дагы суроо беришти. Биз 25% Яндекске төлөсөк, андан сырткары паркка төлөсөк, эмне үчүн бизге официалдуу түрдө эмгек келишим, трудовой договор бербейт? Биз эмне үчүн регистрация узарта албайбыз? Эмне үчүн биздин карталарыбызга акча түшсө, биздин карталар блок болуп атат? Ошондой темалар дагы козголду. Ал жөнүндө ошол Тышкы иштер министринин ордун басары Алмаз Имангазиев Яндекс менен дагы 2 саат сүйлөшүү жүргүзүп, бул маселени дагы карайбыз, чечебиз жакын күндөрү деди. Көптөгөн регистрация маселелери дагы каралды. Жеңил, ошо мекендештерге жеңилдетүү регистрациясындагы көп сүйлөшүү, талкуулар болуптур. Буюрса, Тышкы иштер министрлиги да Кыргызстанга барды, барыңыздар эле билесиздер, жакшы жаңылык болсо дагы чыгарабыз. Андан сырткары биз Учкунбек каналы элчилик менен, консулдук бөлүм менен, ошондой эле миграция өкүлчүлүгү менен байма-бай тыгыз ушу реестр маселеси боюнча иштеше турган болдук маалымат жагынан. Эгерде түшүнбөгөн болсо, Телеграмга катталыңыздар. Биз ошо расмий мамлекеттик кызматкерлердин даректерин, телефон номерлерин, ошондой эле бекер консультация алуу номерлерин дагы биз ошо Телеграм баракчадан байма-бай берип турабыз. Андан сырткары жеке юристтердин дагы номерлерин берип турабыз. Ал юристтер мамлекетке эч кандай бир тиешеси жок, ачык эле айтып коелу. Жеке маселеңиздер болсо, юристтер менен чече турган маселеңиздер болсо, юристтерге дагы кайрылып, бүгүнкү күндө ошо реестрден чыгып, картаңыздар ачсаңыздар болот. Толук маалыматты ошол жактан беребиз. Түшүнбөгөн суроолор болсо, көпчүлүк мекендештерибиз документти МВДга кайсыл документтер керек, 2 эле документ менен барсам болобу же 1 эле документ менен барсам мекендештер да бар. Бизге бир күндө 100-150 звоноктар келет. Ошол үчүн мен звонокторго жооп бербей, Телеграмдан толугураак маалымат берип турайлы. Телеграмдан ошо расмий мамлекеттик маалыматтарды тактап жарыялап турабыз буюрса. Каналга катталабыз, лайктан басабыз. Ошол 100 000 мекендештерибиз дагы ошол 10 сентябрга чейин документтерин тууралап, ушул жакта иштегенге бир мүмкүнчүлүктөрдү түзсө болот экен. Андыктан ушул маалыматты гана жеткирип, ошолорго туура кандай жеңил жолдору бар реестрден чыгуу үчүн биз ошол жактан Телеграмдан маалыматтарды, колдоолорду тынбай көрсөтүп келебиз. Биз буюрса ошол 10 сентябрга чейин байма-бай элчилик менен, ошондой эле миграция өкүлчүлүгү менен иштешип, ошол жактан маалыматтарды алып, тактап сиздерге берип турабыз.
Ошондой эле мына онлайн түрдө кандай реестрден чыгуу, ошолордун дагы шаблондорун, атайын видеолор бар. Ошону дагы Telegram баракчадан жиберип турабыз. Көпчүлүк мекендештер айтып атпайбы азыр өчүрүп болуп атат, кезек болуп атат, өтө албай атабыз деп. Онлайн түрдө дагы документтериңиздерди эгерде тактап туура болгон болсо документтериңиздер ошол онлайн түрдө дагы сиздер МВДга кайрылып реестрден чыкканга мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Бизде даяр ошондой видеолорубуз бар, шаблондор кантип жөнөтүү керек, кайсыл сайттар, Telegram баракчадан берип турабыз. Дагы мекендештерге жакшы жаңылык, Москва жана Москва областында жакшы сим карта кошулганыңыздар болсо, айына безлимит 97 гигабайт Теле 2 сим картасын өзүнүн мекендештер сатып жатат, официалдуу түрдө оформлено болот. Бул өтө арзан, 350 рубль, 97 гигабайт безлимит. Мен экранга номерлерин коюп койдум, ошол жака байланышсаңыздар, үйүңүзгө да жеткирип берүү кызматтары бар. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз келди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7 985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Үчкүмбек YouTube каналы катталуучулары. Биз Волгоградский проспекттин 1-выходунан чыкканда техноколду барыңыздар эле билесиздер. Айжана шоп айымдар дүкөнү бар. Ар жума сайын акцияларды уюштуруп келет. Буйруса, ушул понедельникке чейин, дүйшөмбү күнгө чейин, бүгүндөн баштап ушул турган ар бир келген кардарларга бекер белекке берилет экен. Ушул жерден сода кыласыздар. Кандайдыр кийим сода кылсаңыздар, ушундай ар бир Айжана шоп дүкөндөн айымдарга бекер берилет. Ушул жерден бүт кийим аласыздарбы, бекер берилет. Группа контакттары максимал түрдө бөлүшүңүздөр. Өтө сонун акциялар келди. Акциялардагы азыр Айжана өзү ошол 3 күндүк, 4 күндүк акциялар боюнча тааныштырат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жакындарыңыз менен жакшы маанайда, жагымдуу атмосферада, эң башкысы суу үстүндө эс алып, же болбосо ар кандай маараке салтанатты өзгөчө белгилөөнү кааласаңыз, анда бизге кайрылыңыздар. Тулган күн, той маараке, кыз узатуу, кандай гана жакшы саамалык болбосун, өзгөчө, керемет элес калтырган бактылуу мүнөттөрдү биз менен өткөрүңүз. Табиатка суктанып, кыргыздын даамдуу тамактарынан даамсызып, көңүлдүү эс алып, чер жазып кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы байланыш номерлерине кайрылыңыз. Бактылуу мөөнөттөрүңүздү Бекболду мырзанын командасы менен өткөрүңүз. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.